Тирүү кемпирге кепин даярдагандар. Турмуштук окуядан алынды. Декабрь айынын баш эле. Айылдын четиндеги эски тамда жалгыз жашаган Сайра кемпир күн сайын эшик алдына чыгып жол карачу. Жолдон өткөндөргө көзү түшсө эле: балам токтой турчу. Шаардан кат кабар жокпу? Менин балдарыма жолуккан жоксуңарбы? деп сурай берчү. Сайра кемпирдин 3 уулу бар болчу. Үчөө тең шаарга кетип, өз турмуш менен алышып, энени эстеген күндөрү азайган. Башында телефон чалып турушчу. Кийин майрам сайын гана кабарлашып калышты. Акыркы 2 жылда болсо кабарлашпай дагы дайынсыз болуп кетишти. Айылдагылар кемпирге боор урушат. Кээде кошунасы Айнагүл тамак таштап кетсе, Калиман апа анда-санда келип коорашып отуруп кетет. Күн алыстап, мектептин балдары келишип, отунун жарып, отун жагып берип, майда бара тиричилигине жардамдашып калышат. Бирок көбүнчө жалгыз жашап көнүп деле калган. Акыркы күндөрү тамакка деле табити тартпай, сыртка деле чыкпайт. Бириги оозгу кичинекей бөлмөсүндөгү мештин жанында салынган төшөгүнөн жылбай, шөп титиктеп жата берчү болду. Бир күнү бул көчөдөгү кошуналары кобурашып отуруп, бул байбиченин дайыны чыкпай калганын айтып, кеп кылышып, үйүнө кирип, акыбалын билип келели деп чогулушту. Байбиче баягы жерде жатат. Эч кимди деле көргүсү келбейт. Берген суроого дагы жооп бербейт. Көзү муңайым, алсыз абалда. Биртеке тамак аш көтөрүп келишкен экен, карап деле койгон жок. Тескери бурулуп жатып алды. Тамак эмес, суу ичпей калыптыр, деди алыскы тууганы Айсалкын. Анан бир маалда айылдын молдосун чакырып келишти. Ал тамырын кармап көрүп, киши болбой калды окшойт. Даярдана бергиле, дегендей ишарат кылды, акырын шыбырап. Ошол сөз бүт айылга шамалдай тарады. Кошуналар чогулуп, байкуш кемпир эми жалгыз өтүп кетпесин дешти. Ошентип айылдын аялдары ак кеземе алып келип, кепин даярдай башташты. Үйдүн бурчунда ак мата жайылып, аялдардын шыбыраган үнү угулуп турду. Ай, уулдары келет бекен я, деди бири. Ай, ким билет. Тирүүсүндө келбесе, анын кайда экенин эч ким билбейт. Келеби, келбейби, кайдан билсин, дейт экинчиси үшкүрүп. Ошо маалда Сайра кемпир көзүн араң ачып: ай келин, тиги турган кепинди ким даярдады? Кимге даярдадыңар? Магабы? Мен өлө элекмин го, деди чарчаңкы тарткан жайынча үнү менен. Ошо маалда үй ичи жымжырт боло түштү. Айнагүл калтаарый басып, кемпирдин колун кармап, жанына отурду. Ооба, жамандык эмес, жакшылык эле болсунчу жеңе. Эмнеси болсо да, молдеке айткандан эле даярдап коелу дедик эле, деди бир аз ыңгайсызданып. Сайра кемпир күлүмсүрөгөн болду. Бирок көзүнүн кыйыгынан сызылып, ысык жаш агып жатты. Тирүү адамга кепин даяр болгону кандай оор экендигин жүрөгү менен сезип, бир чети кайрадан чыйралып: мен эмнеге балдарымды бир көрбөй, бир ооз сөзүмдү дагы айта албай, керезимди айтпай, ары карап кете беремби? деп өзү менен өзү ичинен сүйлөшүп жатты. Ошол түнү байкуш кемпир уктаган жок. Кошуналары болсо анын абалы оңоло түшкөн соң үйлөрүнө тарап кетишкен. Кайрадан үйүндө жымжырттык өкүм сүрүп, жалгыз калды. Терезеден айдын жарыгы түшүп турду. Ал болсо өткөн өмүрүн эстеди. Күйөөсү экөө бул үйдү жаш кезинде салышкан. Балдарын ушул үйдө чоңойтушкан. Кышында меш жагып, жайында корооду самса бышырып, неберелер эркелеп, каткырып күлүп чуркаган күндөрдү эстеди.
Bir maалда sırttan машинанын дүрүлдөгөн үнү болду. Айылга түн ичинде машина келсе, эл дароо эле алыстан бирөө келдиби же кандайдыр кабар келген жокпу деп чочулап калышчу. Маңдайкы кошунасы Айнагүл эшикке чыкты да кемпирдин үйүн көздөй утурлап басты. Кара кымбат машинадан 3 киши түшүп келе жатты. Алар Сайра кемпирдин уулдары эле. Улусу Нурбек эшик алдына келип токтоп калды. Кире бериште үйдүн бурчунда даяр турган ак кепинди көрүп, өңү өзгөрө түштү. Бул эмне? Айнагүл жооп бербей башын жерге салды. Ортоңку уулу ыйлап жиберди. Биз эмне кечигип калдыкпы? Жок, энеңер тирүү, деди Айнагүл. Үчөө тең үйгө шашып киришти. Сайра кемпир аларды көрүп, көпкө чейин унчукпай карап турду. Анан акырын гана мындай деди. Балдарым, мен силерди өлөрүмдү эмес, тирүүмдү келет деп күттүм эле, деди. Ошол сөз уулдарына бычактай тийди. Нурбек апасынын бутуна жыгылып, кечирип кой апа, апекебай кечир, тиричилик деп жүрүп, деп андан ары сөз айта албай мукактанды. Ооба, тиричилик баарыңарда бар, бирок эне деген бирөө эле болот. Билесиңерби ошону? Деди кемпир. Эң кичи уулу үнсүз эле шолоктоп ыйлап отурду. Ал апасын акыркы жолу качан келип көргөнүн да эстей албай турду. Таң атканча эч кимиси уктаган жок. Эртеси айылдагылар кемпир өлдү деп угуп, аза күткөнү келишкен экен. Үйдөн шаңдуу кобурашкан үн чыгып жатты. Сайра кемпир уулдары менен чай ичип отурган экен. Бирок үйдүн бурчунда баягы ак кепин дагы деле илинип турган. Кемпир ага бир топко чейин тигилип отурду дагы, эми муну алып койгула. Тирүү адамдын көзүнө көрүнбөсүн мындай оокат, деди. Ошондон кийин уулдары апасын шаарга алып кетмек болушту. Бирок Сайра кемпир барбайм деп башын чайкады. Жок балам, мен бул үйдөн кетпейм. Атаңардын жыты бар бул жерде. Анда биз көчүп келебиз апа, деди улуу уулу. Кемпир ишене бербей карады. Чын элеби? Шаарга көнүп калган жаныңар, деп барып токтоду. Чын апа, деп колунан өпкүлөп жиберди. Балдары апасын доодурга көрсөтүп, колдон келишинче дарылатышты. Кичине абалы жакшырып, тыңып калды. Аба ырайы өзгөрдү. Короодо кайрадан бака-шака кыймыл жүрүп, неберелеринин оюн күлкүсү угулуп турду. Баягы муздап турган меш кайра жагылды. Сайра кемпирдин жүзүнө кан жүгүрдү. Бир күнү Айнагүл келип, сүйлөшүп жатып, Сайрага кайрылды. Жеңе, тиги кепинди эмне кылдыңар баягы? Деп сурады. Сайра кемпир жылмайып, аныбы сандыкка салып койдум. Эмнеге? Ар кимдин күнү келет. Бирок адамды тирүүсүндө кепин даярдап жоктоп койбош керек экен, деди. Андан кийин сакайып кеткен кемпир Сайра апа ыгы келе калган жерден айылдагы жаштарга насаат кебин айта жүрдү. Балдар, ата-энеңерди өлгөндө эмес, тирүүсүндө сыйлагыла. Көрүштөнгө гүл алып баргандан көрө, тирүүсүндө бир нан көтөрүп барып учурашып тургула. Өлүм күтпөйт. Бирок кеч калган бала өмүр бою өкүнөт. Анан бул сөзү бүт айылга тарады.
1 жылдан кийин Сайра кемпир чындап эле дүйнө салды. Бул жолу сандыкка салынган баягы кепин үйдүн бурчуна чыгарылды. Бирок айырмасы чоң эле. Бул жолу кемпир арманда кеткен жок. Башында уулдары, кызмат кылган келиндери, жанында неберелери. Короосунда эл толуп турду. Нурбек апасын акыркы сапарга узатып жатып, көз жашын токтото албай: "Апа, жок дегенде бизге дагы 1 жыл өмүр берип койдуң. Ата канат канча жыл сизден алыс болуп сарсанаага салган экенбиз. Кечир бай" деп шолоктоп ыйлап жиберди. Ошондо айылдын аксакалы акырын туруп мындай деди: Уулум, энеңер силерди ушунча жыл күттү. 1 жыл силердин жаныңарда болуп, дагы жакшы сагынычын таркатып алып кетти. Кээ адамды дары эмес, сагыныч деген тирилтет тура" деп ийнине алаканын коюп таптады дагы басып кетти.